Çenege жүздөр менен, чири жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен. Салам достор, ата-жөнүм Назира Бердигулова, барыңыздарды Дам программасына чакырамын. Кыйылып калганда нак дейт. Эмес, алмурт эмес. Мен мындай үй тиричилиги жагынан апамды таптай калгам. А менин атым болсо атам койгон экен. Гүлдөй Нази, кыз болсун деп. Мен бирок кичине Нази эмес болгом. Анан кийин эл катары мигрант болуп чет жакка иштегенге ошактан башталып атпайбы? Кытайлардын колунда иштедим, кореецтердин, бир кореянканын колунда иштедим, реализатор болупчу күнүнө 400 рубльдан айлык алат элем. Менин колумда чачпаларым. Окат кылган билбейм атасың, кыйынсыз кантабыз? Жок аткан билбейм, тамашалап койдум. Негизи билем. Жаш кезиңде мындай ошондой талаптарды мынтип эсептей берет экенсиң, анан барган сайын азайып. А мындай эле болсо болот деп. 10 балага уже жетишпей калсам керек. Сен келет деп бүгүн чай ичпей отурдум да, экөөбүз чай ичебиз. Айымдар чогулган жердеги сөзгө караганда мырзалар чогулган жердеги мындай общение мага жакынырактай сезилет экен. Апа деген сөз айтсам айыл болуп алат. Жетиңиз барбы? Жок, бир сөз менен бар же жок? Салам достор, ата-жөнүм Назира Бердигулова, барыңыздарды Дам программасына чакырамын. Сиздердин суранычыңыздарды аткарып, биз атайын бүгүн Кыргызстандын мега жылдызы деп айтсам жаңылышпаймын, дайыма кумурскадай болуп эмгектенип, өзүнүн талантын сиздерге тартуулап келет. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Чыныбек кызы Гүлнастын үйүндө коноктобуз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маданияттын мыкты кызматкерине аз калган окшойт. Куттуктайбыз. Ушул жылдын эң мыкты жылдардан болсун, Кудай буйрса, маданияттын мыкты кызматкери болуңуз. Анткени сиз татыктуусуз. Келиңиз Гүлнас айым. Көптөн бери биздин теле көрүүчүлөрүбүз, биздин каналыбыздын катталуучулары, ай Гүлнастын үйүнө барып койчу. Ай ушу Гүлнас ырдагандан башка тамак жасаганды билеби деп келишет да. Анысындай билишет окшойт. Жасам бишет окшойт деңиз. Анан баштайм ушу сиздин убактыңызды бүгүн тууралап келип отурабыз. Эмне тамак жасайсыз? Мен өзүңүздөр билгендей өзгөнүн кызымын да. Бизде өзгөн дегенде эле дароо өзгөн күрүч менен демделген аш элестелет. Аны бирок казанга кылганда жакшы чыгат да. Өзгөн тарапка барсаңыздар, казанга бир катуу аш кылып берейин буйруса. Бүгүн болсо мындай чоподогу эт деп койсок болот буйруса. Азыр кандай жасалышын чогуу көрөбүз. Бул ден соолукка да пайдалуу, даамы дагы өзгөчө. Келген коноктордун таң калтыра турган. Таң калып кетип келебиз. Абдан жакшы. Биздин айымдарыбызга кызык, бул тамак кандай жасалат? Бизге эмнелер керек? Бул тамакка керектелүүчү азыктарыбыз бул сабиз, картошка, пияз, эт эң негизги ингредиент. Суп эт керек экен. Ооба, суп эт. Анан помидор керек, бул для сочности. Эң аягында болсо сыр менен бетин жаап коебуз. Анан көрсөтөм. Бул жерде болсо специи, туз, туз бекен, туз, кара мурч, анан куркума кошуп койсок болот. Анан кийин шафран деген бул да бир специя атайын. Жакшы экен. Бул ооба даам менен анан өзгөчө жыт, жакшы шафран, ооба. Жыт укмуш экен. Ошондой эле. Бул жакта болсо сумай. Ооба, сумай. Анда бысымыла деп баштайлы, мен эмне кылайын? Сер картошка, пияз ачтырсаң, көзүң ачпай турган пияз алып келип койдум. Бактан окшойсуңар, эфирдин алкагында мен ыйлап түшөм да конокторум. Келиңизге бираздан жардам берейин. Ооба. Эми өзүңүз кандай жүрөсүз? Эмне жакшы жүрөм. Биринчи этти болсо майда кылып тез бышыш үчүн жукарак кылып туурап алабыз да. Гүлнас айым, ушул жыл сиз үчүн жаңы башталып аткан жылдардын бири. Кандай пландарды койдуңуз? Өткөн жыл кандай жылдардан болду сиз үчүн? Өткөн жыл аябай жакшы, ийгиликтүү жылдардан болду. Мына күтүүсүз эле жерден жана жокса кандай жакшыны аткарып калып, ал чоң жакшы ийгиликтерди. Биздин кандай жыл болгону жыл жыйынтыкталганда билинет го. Канча жака чакырылдың, канча статуэтка алдың, канча диплом алдың дегендей. Ошондой жылдын аягында
Ошол чыгарма аркылуу анан ушундай мыкты деген жакшы статуэткаларды, дипломдорду алдык буюрса. Демек жакшы эле ооматтуу жылдардан болду деп айта алам да. Буюрса. Бул жылкыга дагы эми алдын ала азыр айткандан кичине чочулуп атам, бирок айтып койсом балким аткарыш керек болуп калып жоопкерчилигим калат. Негизи концерт бергим келип атат да бул жылы. Буюрса 2022 буюрса. Борборубузго же алгач өзүбүз? Биринчи борборго, анан кийин Ошко, анан ушинтип алым жеткен жерге чейин. Жакшы. Алым жеткен жерге чейин деп калдыңыз. Алыңыз бүт жака эле жетсе керек. Айтсаңыз, сиздеги эмгекчиликти баалайм да. Рахмат. Бир бутуңуз борбордо, бир бутуңуз кайрасам түштүк тарапта. Бул сапат сизге кимден келген? Негизи атам менен апам экөө тең мугалим да. Анан ушул жерден бир өзгөчөлүк айтып коеюнбу деп. Өзгөчөлүк эмес, баягы сен мындай утверждение катары айтып атпайсың. Мен негизи элдер ушундай айтат да, кумурскадай болуп эле жаның тынбайт андай мындай деп. Бирок мен өзүмө мындай жалкоолугуму жеңе албай келаткан адам катары элестетем да. Ооба. Мындай масштабдуу бир иш болсо, аны аткарам сырттагы. Анан именно мындай аял катары, мындай майда чүйдө иштер бар го, ушуну анан кылам деп калтырып кое берем да. Мындай эмгекчил прям тынбаган адам катары элестетпейм да. Уйкум келсе уктайм ушундай. Ошондо кандай окугам ошондо. Кандай болуп калат, ойлонуштуруш керек. Мындай өзүмө, то есть өзүмө койгон талаптарды 100% канааттандырбайм. Өзүмө канааттандыра албайм да. Ошол жагынан, эмгекчилдик жагынан. Анан ойлоп калам, эгерде ошол мен өзүм каалаган пландардын баарын ишке аткарсам, аябай жакшы чоң ийгиликтерге жетсем керек эле деп ойлоп калам да. Кээдечи. Эми аракет кыла берсеңиз, Кудай буйрса ошол ийгиликти дагы жаратасыз деп ойлоймун. Кандай үй бүлөдө өсүп калдыңыз? Үй бүлөмдөп калбадыңызбы? Ооба, атам менен апам мугалим. Атам бир 30 жылдан ашып калды, бир мектепте директор өзгөндө. Апам дагы экөө тең кыргыз тили адабиятчы да. Студент кезде экөө бир группада окуп, анан ошон таанышып үйлөнүп калышкан экен. 6 бир тууганбыз. 5 кыз, 1 уул. Агам бар, 2 эжем, 2 сиңдим бар. Ошондой көп бир туугандуу жөнөкөй үй бүлөдө өскөнбүз. Эми бир туугандарыңыз жаныңыздабы же? Бир туугандарыбыз ар кимибиз ар жактабыз азыр учурдачы. Мына чоңойгондон кийин болду экен да. Чоңойгондон кийин эң кичине сиңдим мисалы жакында эле кече жана кадрдан сөз кылып атпадым го, багаждан чыккан. Апаңызды пранкка салган. Апам пранкка салган. Багаждан чыккан сиңдим, ал Казакстанга турмушка чыккан. Казакстанда келип кетип турат тез эле. Анан эң чоң эжем Ошто. Агам азыр ошо Мырзакиде, эми жалгыз эле агам болгон үчүн ошо айылда чет жакка чыгып келип ата энем менен. Анан эжем менден чоң эжем Гүлбарчын эжем ал Жалабатка түшкөн, Жалабатта. Менен кийинки сиңдим болсо Ошто, Жалабатта. Анын күйөөсүнүн жумушуна байланыштуу каякта болсо ошол жакта болуп турат. Гүлназ айым, ошол балалыктагы ашканага бир сар эсеп кылсак, көбүнчө кандай тамактарды апаңыз жасап берет эле? Кайсы тамагын тамшанып жейт элеңиздер? Мага апам жасап берген тамактардан камыр палоо деп коет да. Биз жакта камырды колго жайып, майда кылып кесип, анан күнгө кургатып, ошону кууруп туруп, анан ошодон палоо басат да, плов. Ошону жасап туруп, апамын шакарап дейбиз да биз. Свежий салатчы. Помидордон жасалган ошо шакарап аябай. Ошол менен баягы камыр палоону жегендечи мындай экөө кошулганда вообще башкача вкуста. Ошол анан айрыкча баягы балалык элестер ошондогу таттуу мындай жылуу сезимдер менен коштолот го. Анын эшигибиздин алдында нак бар болчу, груша өсөт эле. Анан азыр жок болуп калган, кыйылып калган да. Нак деп айтам. Нак дейт. Эме эмеспи, алмурт эмеспи? Алмурт деле деп койсо, бирок биз нак деп чоңойгонбуз. Игорь нак жейин деп койчу. Анан кийин ал аябай легендарный нак болду да. Анын жай мезгилинде эшиктин алды асфальт болчу да. Эшиктин алдына суу сеп, шыпырып, анан ошол жерге палас салып, нактын түбүндө көлөкөгө апам ошондой плов кылып, дасыркан жайып. Элестетип кеттим мен. Ооба. Сонун анан еще ал нактан бирибиз үйдө болобуз, бирибиз сыртта, бирибиз огороддо, анан эртең менен же болсо кечинде ба тынч болгондо нак бышкан өзү түшөрөт, анан тап дегенде батыр чуркайт экен. Ким биринчи жетиш калса, бышканды жабайт да. Бышканы кулайт болчу да, эң даамдуу болот эле да, шокула түшүп калганычы. Апаңыз кандай айым? Кандай аял? Кандай сапаттары менен? Апам сонун айым, апам баарына жетишкен. Мен мындай үй тиричилиги жагынан апамды таппай калгам.
себеби апам баарына жетишкен, мугалим болуп эртең менен кетип кеч келет. Бизди энем раматтык байкуш, энем бакты да. Энем менен чоңойдук, үйдө мал жандык бар, бардык. Чоң апаңыз, чоң апа, Чоң эне, атамдын апасы. Атам да жалгыз уул болгондуктан неме ошо энем караганда ошо аябай кыйналдан чыккенде. Энем негизи 14 жыл төрөбөй. 14 жыл андан кийин атам төрөгөн экен да. Ар нерсе кылып билгери. Анан кийин мында энем Кудайдан сурап тилип алган балам дейт да. Анан бизде печкалуу үй деген бар, комнатачы. Анан ошондо өзүмдө жалгыз уул, жалгыз кыз төрөдү да. Анан жалгыз болуп калды. Ушу баламын балдары, нерелерим көп болсо ушул жерге тизилип жатышса деп кыялдан чыккенде. Чындап эле биз 6 бир тууган болуп көп болдук да. Ошондой ниет, кандай ниет кылсаң берет дегендейчи. Ошон үчүн атаңыздын аты дагы мындай аябай бек болсун, эми чыныгы бек болсун деп туруп. Чыныгы бек деп болгон экен да. А менин атым болсо атам койгон экен. Гүлдөй Нази кыз болсун деп. Мен бирок кичине Нази эмес болгом. Эмнеге? Буруску мындай созулган, чыныгы мындай назик, айымдарчы. Типа мындай болуп, боже мой, жыргамыш деп. Вот. Эмечи, атаңызчы? Атаңыздын да айткан сөздөрү, ботко атам бир сөзүндө катуу тиет го. Болду эле бир ошондой убакыт дайыма мындай. Атамчы негизи багы эми биз мен эс тарткандан бери эле мектепте директор да. Эми директор болгондо мектепте мугалимдер дагы, окуучулар дагы бардыгы чочулап турат. Анан үйдө деле кийин чоңойгондо эле мынтип кичинекейибизде деле эркелейт болчук, бирок ушуна сүрү бар болчу да, мындай эме болуп турат элек да. Атамдын привычкасы бар, үйгө кирип келатканда бут деп коет да, кирип келаткандачы. Анан кийин эми типа келдим деген бутун кагат да, в общемчи, кирерден мурун. Анан жөн эми иш жок болсо деле жөн телевизор көрүп жаткан болобуз, бересиң ошондо атам келди экен деп түзөн мындай неме болуп калат элек да. Кичинекей кезибизде. Анан атам мындай өтө деле строгий деп айтпайм. Каткырганда каткырып, күлүп, тамашалап ушундай эле болот, бирок бир ошондой сүрү бар болчу. Атам айтты, значит уже экинчи варианты жок да. Бир нерсе деп айтты, ошол нерсе акыркы чечим. Ооба, акыркы чечим ооба. Болду эле мындай жаштык кезде, студент кезде, анан мындай мектеп кездерде жанагы апаңыздын тилин албай шоктук кылган учурлар. Окуучу кезде ооба болгон. Болот, андай сөз болот го дейм. Аңыз жок болсо кызыксыз болот. Андай неметпей, анан ошол апаңыздын мээнетин качан сездиңиз? Ал апам мээнети дайыма эле сезилип турат азыр. Чоңойгондо айрыкча мынтип эки жакты көрүп, өзүң ошондой ситуацияларга кабылганда эң акыркы жолу апам менен сөз угуп, эми баягы таяк жейт элек да биз. Анан көбүнчө эне менен дагы таяк жейт элек. Себеби айрыкча мен мындай айткан ишти аткараарда бир жака кетип калат элем, ушундай жалкоолугум бар эле да. Уй кайтар дейт эле, уй кайтарып атканда подружкаларым үйүнө кирип кетип калчу эле. Уюм жоголуп кетет эле. Анан кийин энем издеп барат эле. Кечкиге жетпей эле уже сезип калышат эле да. Эй, Гүлназ, энем байкуш сай жакта подружкаларым бар эле, Элнура Рахат деген, ошолордун үйүнө кирип кетсем, дагы мекениңе кеттиңби деп урушат эле. Досторум деп калбадыңызбы? Анан кийин ошол досторуңузга ырдап берчиңиз беле? Атыгим Рахат дедиңизби? Рахат, Элнура биз өзүнчө уюшуп алып концерттерди баягы өзүнчө мистерди өткөрөт. Мис деген түшүнүктүү анда түшүнбөйт болчу, бирок ошондой суулар конкурсу деп жайлоодо. Уйлар менен ишибиз жок, нар жакта калып калат эле. Өзүнчө ошол жерде ким бош болсо, бош кошуна эжелерди чакырып бир жолу өткөргөнбүз да. Анан ошондо азыр эстеп кеттим, картошка арчый турган эмеси бир конкурсу. Ким биринчи арчыйт экен, ким сапаттуу жакшы арчыйт экен деп мен өзүнчө алып барчу болчумун. Анан ошентип экөөнө тең бир балл берген, себеби бирөө тез арчып бүткөн, бирок жоон кылып арчып койдур. Экинчиси болсо жакшынакай арчыптыр, бирок кечирээк арчып бүткөн да. Ошол кыздар менен азыр баарлашасызбы? Азыр барбы кыздар? Сүйлөшүп турасызбы? Сүйлөшүп турабыз. Демек, чыгармачылыкка болгон сүңгү, чыгармачылыкка болгон кызык ошондой эле башталган турбайбы? Ооба. Мен негизичи ошо кичинекей кезимде көбүрөөк, балалык кезимде көбүрөөк ырчы болгум келип, ушундай кыялданчумун, бирок чоңойгон кезде баягы чыныгы жашоодо балалык кезим жомок окшоп калат го, кичинекейимдеги мечталарчы. Эми аял кишиге айрыкча биздин менталитет менен ырчылык болбойт, ырчылык кесип болбойт, себеби
кечке көчөдө жүрүп калганда мындай деген сөздөр угуп анан значит болбой турбайбы деп журналистика тапшыргам да. Ошон үчүн кеч аралаштым да. Чыгармачылыкка. Бирок наракта бар болчу да. Ар жагында кыялымда бар болчу анан значит ушинтип эле кичинекейиңде ар нерсени иштетип берет экенсиң, чоңойгондо жашоо башка экен да дегендей болуп калган да. Ошондой менен мынтип өзү эле ана жакта калып калган эле. Бирок кичинекейимде ырдап, анча-мынча конкурстарга барып, сынактарга барып ырдачымын. Анан чоңойгондон кийин ошентип балалык кезде кыял экен деп калып калды. Анан кийин журналистика тапшырдым, бүтүп кичине иштедим. Анан кийин эл катары мигрант болуп чет жака иштеген деп ошактан башталып атпайбы? Май коюйн. Макул, май коюңуз, мен буларды жууа калайын. Бир аз эле куя аласыз да майды. Себеби көбүнчө духовканын ичинде мына өздөрүнөн чыккан соктор менен буга эле бышып калат. Гүлназ айым, мага кызык болуп калды жана жериңиз. Чоң сумканы көтөрүп Москваны көздөй жөнөдүңүз. Чоң сумканы көтөргөндө дагычы кече жакында эле ошол немдигим ошол кезде күндөлүк жазып чыккан элем. Эмнелерди алганымды бирден жазыпмын да. 2 шарф, свитер, 3, бирөө розовый, бирөө ак деп баардыгын тизмелеп, мындай чачык, мындай носки деп ал жака барсам жоголуп кетет. Москванын жашоосун мындай окучу элем да. Мынча адам жашайт. Чындап эле ошондой экен бирок барсам. Анан Гүлназ айымды Москва кандай тосуп алды? Эми биринчи жолу барган үчүн укмуштуу да эле көрүндү. Анан кийин жумуш издедим. Анан бир ресторандан официанттыкка жумуш чыкты. Анан официант болуп иштедим. Ишке алышты. Ал жакта жалаң орустар экен официанттар. Анан бир эле кыргыз бар экен да, эже. Гуля деген эже. Ошол эже алып барган да. Ошого барып, анан кийин экөөбүз мени ишине киргизген. Анан биз эми атайын иштейли деп барганбыз го. Ответственный болобуз, кечикпей барабыз. Анан неме болот? Ошол жакта иштегем, бир 6 айдай иштеп келгем. Андан кийин Екатеринбургка барып сатуучу болуп иштедим. Кытайлардын колунда иштедим, кореецтердин, бир кореянканын колунда иштедим. Реализатор болупчу, күнүнө 400 рубльдан айлык алат элем. Ошончо болуп, анан эң акыркы жолу барганымда, мына 4-5 жыл мурунку акыркы жолу мигрант болуп иштегеним Казакстанда болду. Казакстанда сода жаатында иштейт элем. Бир тууган эжем менен жездем сода кылышчу эле. Ошолор алып барып үйрөтүп, анан ошол жакта иштеп калгам. Ага чейин ошо журналист болуп иштеп жүрдүм да. Биякта иштеп, анан айлык менен эч нерсе деле калбайсың го. Айлык аз го. Гүлназ айым, бир топ жыл сиз мигрант болуп жүргөн экенсиз. Эмне таптыңыз? Эмне жоготтуңуз ошол? Мен мигрант болуп жүргөн кезде биринчи ушул биздин мекенибизге болгон сүйүү, биздин суулар, биздин таштар, тоолор өзүнчө бир айтып бүтпөй турган байлык экенин ошондой сездим да. Келгенде мынтип машина менен кеттим да, ошкочу баягы тоолорду алда жерден канча жол өткөм ага чейин да. Майын деле бербейм, мындай эле нерсе болчу. Карап, вообще ал жактан көрбөйсүң го андай. Суусун деле ичсең окшошпойт, тамагы деле окшошпойт. Анан эң катуу уксалык жакындарга, ата-энеңе болгон ошолордун баркын сезип алыста. Канчалык алар жок болсо, мындай жашоонун кызыгы, мааниси деле жок. Дайыма жанында жүрсө билинбейт экен да, анан алыска кеткенде анан ошондо сезгем да. Майыз кызык калды окшойт, мына салып берейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Менин колумда шоқпаларым калды. Мен эфирге жасап, бул тамакты жасап биринчи жолу түшөтөм да. Анан ошого окшотса алса деле сонун түрдө коём. Эт менен майда тууралган пиязды азыр бир аз эле куруп алабыз. Өтө бышканга чейин эмес. Туз эч нерсе кошпойбуз. Сен эле аралаштырып куруп алабыз. Бир аз эле мына кызыл турбайбы ушулар бир аз эле кетип коричневый боло түшсө болду, калганы дымдал бышат да ана жакта. Мынакей Назира айым. Биз чала эле куруп алдык, мына толук бышырган жокпуз. Бир аз. Эми горшокко салына турган продуктларды даярдайм. Гүлназ айым, мындай суроо жогоруда айтпадыңызбы, назик болгум келет, мындай аялдай болгум келет депчи. Анан чыгармачылыктагы айымдар көчөдө жүргөн деген бир эме болот экен, мындай эмеде, үй бүлөдө. Анан мына Кудай буйрса эмес, негизи коомдо ошондой түшүнүк бар. Түшүнүк, Анан эми Кудай буйрса деп атам, мен быйыл сөзгө тиеш. Кудай буйрсачы. Да? Анан сүйүнтө сунга да. Анан мындай да,
кантип үй бүлөнү элестетесиз? Мындай мен мындай билгим келет, бизди көрүп жаткан айымдар дагы ошону мындай түшүнгүсү келет окшойт да. Мындай үй бүлө дегенди кандай элестетесиз? Мындай үй бүлө кандай болуш керек өзү? Үй бүлө деген эң негизгиси үй бүлөдө менин оюм боюнча менин пикирим боюнча экөөнүн ортосунда, аял менен күйөөсүнүн ортосунда эң биринчи түшүнүк, анан гармония болуш керек деп ойлойм да. Мындай прям акылдан кеткен сүйүү болбосо дагы ал эми жаш кезинде көбүрөөк болот да. Анан эң негизгиси ошол гармония, бири-бириңи айкалышып, бири-бириңи түшүнүп турсаң, ошол үй бүлө көбүрөөк барат болуш керек деп ойлойм да. Анан ошол эле учурда айымдар өзүнүн милдетин билиш керек, мырзалар да өзүнүн милдетин билип, өз милдеттерин так аткарса эле ошол көпкө барат болуш керек ошондой үй бүлөлөр деп ойлойм. Оокат кылган билбейм деп атасыз. Аны күйөөңүз кантип багабыз? Оокат кылган билбейм, тамашалап койдум. Негизи билем. Көп эле бардык эле тамактар жасаганды билем, тандырга нан жапканды билем. Мындай жасаганбыз убагында. Просто азыркы. Апалар ушуну силеп калчу. Убагында жасаганбыз. Анан азыркы образ жашоом ушундай болуп атпайбы? Өзүң жалгыз аяка учам, бияка учам, аяка барам, бияка барам, көбүнчө көчөдөн тамактанып калам. Анан өзүң жалгыз болсоң эметпейсиң, жасабайсың деле го, көбүнчө ошондой болуп калып атат да. Бирок үйгө барганда илхам келгенде үйдө жасап берип турам. Мындай да Гүлназ айым, бул чоктогу жолдошуңуз Айгүлназ токтот бул чыгармачылыгыңды. Антип койсунчу. Мисалы үчүнчү деп калса, баары жетет, Кудайга шүгүр, үйүм бар, астында тамагым бар. Бир эле суранычым. Толтура, балдарды төрөп эле, үйдө эле отурчу алтыным десе, кандай деп элеңиз? Сонун суроо болду негизичи. Ушу болочоктогу жолдошум көрүп калса, дароо отвечать этип койду. Ай, дароо жазып кой, депти. Эми негизи мен мындай акча табыш үчүн, же болбосо финансылык өзүң түптөш үчүн дегени бул максаттардын бири болушу мүмкүн, бирок эң негизги максат ал эмес да. Мындай мен жан дүйнөмөн мынтип азыр болот, мисалы 10 күн же 1 жума мындай ырдабай калсаң, мындай кадимкидей сагынып, мынтип ырдагым келип, жок дегенде караоке микрофон бар, ошо менен ырдап, угармандардын алдында ырдаган бул башка да. Анан ошондой болуп калат да. Менин оюм боюнча эми колдойт болуш керек. Эгерде мени тандаса, эми мен азыркы эмне менен алек болуп атам көрүп билип эле атат да. Анан колдойт болуш керек деп ойлойм да. Мисалы, анын деле мисалы кандай кызыгуусу болсо, ошол кызыгуусун мен деле колдойм да. Негизи эми адам өзүнө жаккан нерсени тапкан, бул өзү сонун нерседе чоң бакыт го. Анан чыгармачылыкты токтотпойсуз. Эми мындай Кудай өзү билип коет да, если токтотпойм десемчи, анан эмне болду деп жүрбө. Эми азырынча алдын ала айтты. Бир күчтүү эркек бир пайда болуп бир талап койсо таштайчу да элесиң мындай. Кандай, бирок ошондой мындай күчтүү бир мындай өзүнө ишенген күч мындай эркек болсо, Гүлназ, сиди дома деп койсо, мындай өтө антип приказный тонда айтпасын бирок. Гүлназ депти. Мындай ситуацияга жараша, балким азыр күндө мисалы ар жакта жүрсөм, тойлордо жүрсөм, балким анда мындай санын азайтамбы, выступлениянын количествосун. Бирок биринчи орунда үй бүлө эле болот, э? Ооба, буйруса. Качыра албайм клиенттерди. Гүлназ айым, сиздей айымдын жүрөгүн багындырыш үчүн мырза кандай сапатка ээ болуш керек? Эми өткөндө бир жерден көрдүм эле, жаш кезиңде мындай ошондой талаптарды мынтип эсептей берет экенсиң, анан барган сайын азайып. Мындай эле болсо болот деп. Азыр бир эле талапта койчу. Мындай ар эмес же бир эмес бир 3 талабын айттыңызчы. Мен негизи мырзаларда деле, айымдарда деле, адамдарда эң биринчи кандай чоң ийгиликтерди багындырып, кандай чоң жетишкендикке жетсе дагы, адам бойдон жөнөкөй мындай жөнөкөй эле адам бойдон калган сапатты эң биринчи баалайм да. Анан баягы бар го мындай эми болуп калып атат да анча-мынчачы, мындай жакшы машина алып, жакшы үй алып койсо болду, уже каалаганымды багындыра алам деген түшүнүктө дагы болуп калышат экен да анча-мынча мырзаларчы тилекке каршы. Бирок анын жашоодогу эң негизги максат ал эмес да. Эгер эми Кудай өзү билет да, эгер бир эле жинни келсе, мындай бир эле секундада ар нерсе кылып коюшу мүмкүн да. Ала турган нерсесин алып коюшу мүмкүн, бере турган нерсени берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эң биринчи адамгерчилик, анан жөнөкөйлүк сапатты баалайм, кандай ийгиликке жетсе дагы. Анан мындай туруктуу болуш керек,
мырза деген деп ойлойм. Сага заказ кылгандай эле болуп атам. Мен катталуучулар варианттар бар сыяктуу эле айттым го. Катталуучулар менин ошол катталуучуларым арасында ушундай жигит болсо жазып койгулачы, жазып койгула. Артист көйнөң кийип той карайт деп койгон. Демек ошондой турбайбы? Ооба, буюрса. Мен жеке оюм боюнча ошондой. Анан кандай болот, аны эми Кудай өзү билет да. Кандай Гүлназ айым, жашоодо кандай айым? Эмнелерди жактырат, эмнелерди жакшы көрөт, эмнелерди мындай кызыгат Гүлназ айым чыгармачылыктан башкача? Билем, супер ырдайсыз. Башка жагыңызды билгим келет да, эмне кылган жакшы көрөсүз Гүлназ? Просто вот бывает такой вот, баарын таштап салгыңыз келет. Койчу ушуну жыйыштырып салайынчы, мындай чарчап мындай. Жыйыштырып салайын деген болбойт, бирок багындай момент болот. Эч нерсе кылгым келбей калат. Каалабай калат, Эч нерсе кылгым келбей, эч нерсе мотивация бербей калат. Эч нерсе кылбай эле, даже ушу басып келип кухнядан бир нерсе жеп ичкенге да желанием болбой калат. Эми ар бир адамда болот. Бул жактабы ал нерсе? Жүрөктө. Эмнеге ал ошондой болот? Эми ошондой учур болуп калат да, бул эми жашоодо. Эмнеден ал болот? Сизди эмне ошого жеткириши мүмкүн? Кандай бир ойлор, санаага салган, кыжаат кылган ошондой учурлар болуп калат канча-канчачы. Эми дайыма эле эмес, бирок ал узакка созулбайт. Ал ар бир адамда болуп турабы же менде эле билбейм, анан эч нерсе кылгым келбей калат. Депрессиябы мындай? Уктайм да, кечке жата берем, уктап, телефонго да желание болуп калат, жооп бергим да келип калат. Анан ошентип бир сыйра анан перезагрузка болгондой болуп калдым да. Жаттым, уктап турган. Перезагрузканы мен сизди түшүндүрөм, анткени менде дагы болот да. Айымдар ушундайбыз да, чарч-чурт болуп кетебиз. Мындайчы бир болуп кетет. Ооба, перезагрузканы уктап, жакшы уктап турган ойгонсом, мындай свежий болуп, жашынып калам, анан кайра туруп иш болуп кетем да. Гүлназ тур деппи? Ооба, өзүм. Сиз эмнеде мотивация аласыз мындай? Болуп кетет да мындай. Мен кээде ар кандай болуп калат. Кээде YouTube'дан мотивационный роликтер бар го, ошолорду көрөм. Көргүм келбей атса, мынтип коюп коем да, угам. Анан арасынан жок дегенде бир сүйлөм, мындай илет да. Эмне болуп атасың мындай нан. Ого, деппи? Мен ушундай привычкам бар. Жемейби кушпай жатып. Менде жең көп кетти, ана. Ушундай мотивация алып турбайсызбы? Ооба. Ошондон ар кандай китептен, анан өзүмдүн целдеримен, өз максаттарыман деп жатып, же отуруп, ошол максатка жеткеними, ошол нерсени алып атканымы, ошондой прям болуп аткандай кылып элестетем да. Элестеткенден ошондо жакшыраак мотивация алып кетем өзүм. Хоп деп туруп. Секирип турат ооба. Но союздердичи жука кылып тураш керек да, себеби бул тез бышпайт го, шашпай бышат да. Ошого жука кылбасаң кырт деп немеге жеп атканда неприятно болушу мүмкүн да. Ошого жукараак кылыш керек. Гүлназ айым. Суроолорум необычный экен. Тамак кылбай эле сен мени сүйлөшкүң келди. Китепти окуйсузбу? Ооба. Китеп окуу азыр эми мурдага салыштырмалуу бир кыйла жакшы болуп калды. Мындай окурмандар өзүнүн китептерин табып, мындай китеп сүйүүчүлөр саны көп болуп баратат да, мурдага салыштырмалуу. Мындай чын айттыңызчы, мындай бир олтуруп мындай атайын китепти ачып бир болду беле, китеп сатып алып ушуну окуйн деп. Ооба, мен да тез эле, мен жакшы көрөм неге. Кичинемде көбүрөөк окучумун азыркыга карагандачы. 4-класстарында бизде ал кезде элесиң, мындай карточка ачып коет эле. Кайсы китепти, кайсы часовда алганын жазып коет, анан алып келгениңди жазып, ошол менен ошол карточкам тез эле толуп кала берчү эле да. Ооба, кичинекейимде. Ал кезде эмне мындай эле китептерди окуйт элек да, жука элечи. Анан ошо сенден бир нерсе чыгат деп китепканачы эжеке, кыз жек деген эжеке эле ошентип калчу эле. Анан бирок чоңойгондо эми ар нерсеге алаксыз, азыр эми көбүнчө телефонго алаксызбыз го. Бир эмем келгенде, илхам келгенде отуруп окуйм. Анан акыркы окуган китебим, анан бир китепти кайталап окуганды жакшы көрөм. Жакында эле баягы Роберт Кийосакинин кичине да байыш керек болуп ошол китеби «Богатый папа, бедный папа». Ооба, кайра кайталап окуп койдум акыркысын. Кичине эле байыш керек. Мен маштабтолбойм, миллионер болбойлу. Буюрса, каражат жактан кандайсыз? Эмне топтой алдыңыз ушул жашка келип, Гүлназ айым? Эмне топтой алдыңыз мындай? Өзүңүзгө мындай бир сары эсеп болобу? Ооба, болот. Гүлназ, сен мынакей 40-тын тамагын ичесиң мынча жылдан кийин. Сен эмне түптөй алдың, жасалчу эмне кыла алдың? Дагы бир жасалчу иштер калып калды деп болот да, адам өзүнүн. Болот, сөзсүз түрдө болот, ооба. Буюрса, азыр
ушул азыр съемка кылып аткан үйдү Бишкектеги ушул үйдү алдым. Өзүңүз күчүңүз. Өзүм, ооба. Буюрса. Бирок мунун жарымын биринчи жана Казакстанда иштедим дедим беле. 4 жыл иштеп, ошондо бир бөлмөлүү батир оштон алгам. Анда эски эле хрущевка деп коет го, ошондой үйдөн алгам, квадратурасы кичинекей болчу. Анан ошону сатып, анан үстүнө дагы ошончо акча кошпанын бул үйдү алгам да. Борбордо болгон үчүн кымбатыраак го бул жакта. Андан сырткары ошо машина алдым. Оштон дагы андан кийин дагы бир квартира алдым. Ошо пока. Ошо азырынча Оштон бир, Бишкектен бир, анан бир машина. Бир аз бай каяктан келип чыкты. Особняк алып келбеди. Жок, мындай. Негизи ошондой мотивационный китептерди кайра окуп турсаң, анан кийин иштейт да. Бир окуп эле болду, бул нерсени аны билем дегендей. Биздин мозгдагы спортсмендердин булчуңдары бир ошо качаться эткенден кийин ошончо өмүр бою калып калбайт го, улам. Ошондой экен да биздики дагы. Улам мотивационный эмелерин жаңыртып турбасаң болбойт экен да. Анан себеби ушуга чейин жеткен кичинекей болсо да ушул ийгиликтериме ошол нерселердин таасири бар да, сөзсүз. Китептин таасири. Ооба, китептин, ошол фильмдердин, анан ал китепти окуганга үндөгөн атам болгон да. Атам ошо мен окуучу кезимде үйдө ошондой «Разбуди в себя исполина» эме билесиңби? Ошондой китептер. Энтони Роббинс. Ооба, жакшы китеп барыңыздар. Энтони Роббинстин, Брайан Трейсилердин китептери турчу эле да. Анан эми ал кезде сабагыңды зор аткарып бүтөсүң, анан кийин калганына окугуң келбейт го. Анан атам бир жолу эсимде да ошол күнчү неме деди. Эң чоң эжем экөөбүздү мына китептин бир нерсе я деген экен. Өзүң тааныш жөнүндө экен да. Китептин аты я деген да. Жок, ошол эменин ичинде экен. Бир пункт экен да. Ошо «Разбуди себя исполин» деген ичинде экен. Окуйм, майла берейинби? Болуп турмун. Жеген тамагымды кичине актап коеюн да. Ооба, мен майла берейин. Анан ошонун ичин ачып туруп, эң чоң эжем бар, Акжүйүк деген Акжүйүк эжем экөөбүзгө айтты да, ушул пунктту которуп бергиле мага, мен мектепке иштетем деди да. Анан экөөбүз түнү менен кахатып бөлүп окшошпагат, кайра окшоштурабыз, ошентип атып, баягы которуп чыктык. Которуп анан атама орус тилден кыргыз тилге котордук да. Маанисин туура кылып которгула деди да. Анан которуп туруп эртеси күнү атама берсем, атам неме дебеди беле. Мен буну качан эле которуп койгом, силер да ошо түшүнсүн деди да. Көрсө ошондой жол менен бизге мындай вникать этирейин деген экен да. Анан ошентип, ошондон кийин дагы анан көп ошонун китептин ичиндеги нерселерди айтып берет эле да. Анан кызык экенин билип, анан ошентип ошол китептерге кызыгуум ошентип пайда болуп калган да. Артылып калган. Бирок жашоомдо ошол атам айткан акылдар, апам айткан ошо китеп, ошондой фильмдерди көргөн, биз өз адамдар эме экенбиз да көбүнчө багы. Биз билген эле нерселерди жазат алар делечи. Эми буну билем го, как будто бирөө бизди башкарып аткансыз, башкарган жаман көрөбүз го, башкарып аткансыз ошондой калып аткенбиз да. А на самом деле алар уже качан эле миллионер болуп, ошо жазгандарчы, качан эле байып өзүнүн жашоосун түптөп алган. Биз аны окуйбуз, окуябызбы, аларга тиешеси жок да. Главное бизге тиешеси бар экен да. Ошону окусаң өзүнүн жашооң өзгөрөт деген, өзгөрткүң келсе өзгөрт, өзгөртпөсөң өзүң бил дегендей экен да. Демек жөнү жазылбайт экен да. Ооба, ошентип. Анан бир жылдары баягы көркөм. Анан бир жолу өзүм рекорд койгом. Бир мындай чоң эле китепти 3 күндө окуп бүткөм да, 3 суткада. Ал бирок ошол боюнча боло элек. Ал түштө калды койсу. Ал жолдо калды койсу. Ошол боюнча калды ал. Моңгуларды майлап койдум, эмне кылабыз эми? Салып бересизби? Ооба, салып беребиз. Салып берели, майлап койдум. Азыр алгач эмне салабыз? Эми азыр биринчи баягы чоподогу эт деп аталгандыктан биринчи этти салабыз. Ичине. Ооба, ичине бирден салып беребиз. Көрсөтүп бериңиз. Сөз калаксатып, Назира, сиздин кызыктуу суроолоруңузга помидор унутуп калайын деппиз го. Мен де ойлоп бул эмнеге турат депчи. Помидор сөзсүз керек да. Гүлназ айым. Аял дегенчи кандай болуш керек? Аял деген менин элесиндеги аял менен назик, мээримдүү деген сөздөрдү угуп келгем. Башкача бир мындай образдап бериңизчи мага. Аял деген кимге болбосун айрыкча өзүнүн мырзасына чын дилден. Эмне? Мен театрда отурганда болдум. Өзүң интровертсың го. Мындай
чын жүрөктөн мамиле кылыш керек да. Ар бир нерсеге мындай гүл өстүрөбү, бала өстүрөбү, күйөөсүнө кылабы мындай чын дилиңен мамиле кылганың, ооба, сүйүү, мындай мээрим төгүп мамиле кылганың ал сөзсүз түрдө мындай отражаться этилет да, кайра сага берилет деп ойлойм да. Ооба. Ошентип ойлойм. Анан эми үйдөгү милдеттерим бардыгыбыз эле баягы санага эле жүргөн милдеттер да. Үй бүлөнү мээримге толтуруп, таза, үйдүн ичин таза кармап, дайыма баягы мисалы канча акча таап, кандай иште иштесең дагы ал үйдүн ичинде ал негизги мааниге ээ эмес да. Мээримди эч кандай акчага сатып албайсың дейт го. Ошондой ошол нерсеге көбүрөөк басым жасашыбыз керек экен да. Ошону түшүнүп калдым менчи. Ушунча жашка келгендечи. Канча бала болгуңуз келет өзүңүз? Мен эми Кудайдын беришинче го деп ойлойм буюрса. Бирок биз өз Заман андай болуп жатпайбы? Биз жок, анчалык көп эмес. Негизи эми балага жетпей жүргөндөр деле канча. Кудайдын беришинче, бирок биз өзүбүз баягы көп бир тууган болуп чоңойгон үчүн көп бир тууган кандай сонун экенин, бир нерсе болсо сразу чогула калабыз. Бир ишти бүтүрүш оңой, аны алыштыла калсак, мисалы конок тоскондо деле оңой да, жакшы. Анан ошого сиз 10 бала болгуңуз келип атат, 10 балага уже жетишпей калсам керек. Буюрса эгизде туруп коебуз деп. Буюрса ооба. Кудай буюрса дагы ачыла элек сырлар бар, аны кийинки интервьюларыңа сакталып турайын, ошо тема жөнүндө. Сюрприз. Ооба. Ва, бир заматта эле ушунча бала болуп калдыңыз деп калай кийинкиде. Буюрса. Сюрприз деп калдыңыз. Сюрприз кылып эртең турмушка чыгып кетпейсизби? Жигитиңиз барбы? Эртең точно чыкпайм. Бүгүн деле кеч болуп калды. Жигитиңиз барбы? Честно только Гүлназ мындай эмеси жок. Мага алдасаңыз да Кудай турат да. Жигитиңиз барбы? Жок, бир сөз менен бар же жок? Эми Типа бар. Мейли бул теманы жактырганда. Кийинки суроо. Сизди эмне ойлонтот? Эмне сизди сүйүнтөт? Акыркы жолу монтип бир катуу сүйүнгөн учуруңуз болду беле? Ушундай сүйүнүп, ушунчалык батын албай, апаңызга телефон чалып, балким же жакыныңызга, же жигитиңиз болдубу ушундай бир мындай жүрөккө батпаган бир. Майда сүйүнгөн учурлар көп эле болот, тез эле болуп турат. Анан мен азыр эле сүйүнүп атам, сиз менен тамак жасап, бул күнү ушул күн буйруптур деп азыр сүйүнүп атам. Анан былтыры жайында ошо жана Ошто үйдү алганда үйгө жетпейин да, ошондо эми ал жакта кирип кол коюп аласың го. Анан өзүм жалгыз болчумун да. Анан ичиндегилер менен жаңы эле таанышкан учур болчу. Эми экинчи жолу, үчүнчү жолу көрүшкөн учурубуз болчу. Аларга деп сүйүнө албайсың да. Анан чыгып алып, ооба, Оштон алып, анан айылда апамдарга телефондон мен баратам, уктубай тургула деп койдум. Анан эч жетпейм да. Болсо дайыма эле тезде жетип калам. 1 сааттык эле жол, 1 сааттык жол аябай узунга окшойт. Сүйүнүчүм бөлүшкүм келип, кубанычым бөлүшкүм келип, эч жетпейм. Барып анан кийин апамдарга айттым, апам бир сыйра ыйлап. Баланын ийгилигин көргөн өзгөчө кубаныч го. Анан ошондо азыр айтып атсаң да, сүрөттө айтып атсаң ошол эсиме келип кетти. Ошондо аябай сүйүндүм. Булар майланды уже сала берели. Ооба, майланды сала берели. Биздин телекөрүүчүлөрүбүздү мындай бир ойготуп коюшубуз керек да. Тамагыбыз мындан да таттуу болуш үчүн бизге музыка жетпей жатат, Гүлназ айым. Менин курсагым да ачып кетти. Карачы. Сиз менин курсагым ачканда билбейсиз кандай экен. Так, аны ырдаганча, Давай анда. Кайсысын ырдайбыз? Кайсыл жүрөккө жакын чыгарма? Азыр эми акыркы убакта кайерге барсам эле жолсак кандай жакшыны суранган учурлар көп болот да. Ошондон бир шиңирди тыштап коеюн. Сөзү ону кимге таанды? Билсем кошор да. Макул. Сөзү Гүлбүлбүл Байбогоева эжекебизге, ону Омарасул Мавлянов агайыбызга таандык. Кетти анда эмесе жолсак кандай жакшы жактан кое алай. Чен эле жүздөр менен, чири жок сөздөр менен жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен
Жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кызы, кубаттуу билек менен, көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы деген экен да. Бул идея кайдан пайда болду ырдасам деп? Же бирөөсү кандай бир Гүлназ ушуну ырдап көрсөң сага жарашат деп калыштыбы? Бул апама жагып калыптыр да. Мамырасыл Мавлянов агай өзүнүн үйүндө олтуруп ушул ырды аккордеон менен ырдап, мындай эле кухняда отуруп ырдаган окшойт. Анан ошону салып койгон экен YouTube каналыначы өзүнүкүнө. Ал апама кандайдыр бир образдар менен жетип калыптыр ал ыр. Анан апамага жибериптир. Кызым, мына сонун экен го, авторунан сурап ырдап көрбөйсүңбү депчи. Анан карачы эненин жүрөгүн, анан мен биринчи чынын айтсам, мен апам көңүлү үчүн эле макул апа деп койдум жөн эле. Себеби аккордеон менен ырдаган ырдап көргөн эмесмин ага чейинчи. Мен анын фольклордук жанрга окшоп ушундай болуп сезилген да мага. Анан кийин ошентсем апам ошентип эле макул деп койдум. Анан кийин унутуп калдым ошондо. Апам дагы сурады. Анан кийин ушу апам жөн эле макулду алдай бербей эметейинчи дедим да, аткарайынчы. Бир аракет кылып көрөйүн, болсо болду, болсо жок да деп эле чалып көргөнбүз. Чалсам эле агай дагы макул деп дароо эле уруксат берип калды. Анан Ильязга чалсам, Ильяз дагы бош экен. Анан ошентип эле барып дароо эле аранжировкасы дагы тез эле өзү жолу ачык болду да. Аранжировкасы дагы тез эле жаралып калды. Жалпысынан бул чыгарманы жаратууда канча каражат кетти сизде? Бул болду. Мынакей болду. Помидорду салдык. Ошо помидордун дагы суусу чыгып. Мынакей достор, караңыз кандай коебуз. Экинчисин сарайлы. Капкагын жаап коебуз. Бул мага. Ошентип эле анан аранжировка заказ кылсам, ал деле бат эле даяр болуп калды. Анан барып записке бардым. Записке барып жаздырганга чейин мындай өзүмдө сомнение болот да, мындай. Кандай болуп калат экен? Элдер менен ушундай чыгарма күтөбү экен, мындай стилин таба албай эле кыйналып атат деп ойлоп калышпайбы экен деп ойлоп, анан бирок ырдап аткан мезгилде сездим да. Мындай что это моё, мындай сонун ыр экенин сездим, өзүм жырга ырдадым. Анан ошентип анан ырдап бүтүп, эртеси күнү даяр болгондон кийин Ильяз жиберди. Анан угуп көрсөм жактан дароо авторго жибердим. Авторго агай ушундай ыр даяр болду, бир угуп көрүңүз. Анан угуп көрүп, өзүңүздүн батаңызды берсеңиз, анан кийин элге чыгарайын деп голосовой менен агайга жибердим. Агайга жиберсем, агайга да жагыптыр. Ал дароо автор Эжекеге, Гүлбү Эжекечи жибериптир. Эжеке болсо неме кылыптыр. Сүрөттөрдөн башына өзүнүн ошо Эжеке өзүнүн сүрөтүн, анан менин сүрөтүмө аткаруучу деп туруп Гүлназ кызы деп. Анан обону деп туруп Мамырасыл Мавлянов деп туруп немеге чыгарып, Facebook'una чыгарыптыр. Бизде эми баягы жаңы ырдын бет ачарды презентация кылабыз го. Андай ошо презентация боло эле хит болуп кеткен биринчи ырым болду да. Ошол Эжекенин ошол видеосу анан таркап ар жактан келип атты да мага WhatsApp'танчы. Америкада досторум бери жиберип атышты да, биз жолуккубуз келип кетти сенин ырың угуп депчи. Жолугуп чыктым дейт. Бир Талай Шерембеков деген касташ досум бар да. Ал Америкада жүрөт көптөн бери. Анан Америкада кыргыздар эми көп деле эмес го. Ушул ырды угуп, анан эртеси күнү полный ошол жакта кыргыздарга жолугучуптур да. Ырың ушундай эмес бар экен деп коет. Анын сыңарындай ошентип. Анан агай дагы баягы эми кээрки учурда ырлар сатылат. Анан кээрки учурда жөн эле белекке берилет да. Анан мен өзүм чалып агайдан уруксат сурасам, дароо эле макул деп, анан бир эле шартым бар, ошо мен өзүмүн чыгармачыл кечелерим болгондо келип ырдап турсаң болду деди да. Анан болду анда деп ошо агай чыгармачыл кече кылды эле. Филармонияда концерт өткөрдү эле. Ошо концертке барып, ыраазычылыгымды айтып, ырдап, бере турчумун берип дегендей. Автор өзү ыраазы болуп батасын берген турбайбы? Негизи бата алган жерде сөз түрдө бир өнүгүү болот деп ойлойм да. Бекерин айтпайт да, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Азыр бунун үстүнө сабиз салып коебуз. Сабиз салып, анан помидор менен жаап коебуз. Бышканга чейин эле. Сен келет деп бүгүн чай ичпей отурдум да, экөөбүз чай ичебиз. Бүгүн сиз экөөбүз үчүн диета болду го. Ошону айтам.
Мынакей чоподогу эт азырынча даяр болду. Азыр болсо 40 минутага 200 градуска духовкага жөнөтөбүз Ташкентке. Анан кийин даяр болгонго 10 минутта калганда буйруса. Анан бышаарга 10 минутта калганда жарым сааттан кийин алып үстүнө сыр менен жаап коебуз, ошондо даамы кылат. Буйруса. Эми болсо биздин чоподогу этибиз даяр болгонго чейин убакыттан туура пайдаланып сырды даярдалайлы. Сыр эң негизги бул тамактын көркүн, даамын ача турган да. Кандай сыр колдонушубуз керек? Бул биринчи азыр голландский сырды өткөрүп атам. Анан пармезанды үстүнө алабыз. Биринчи голландский сырды жаап туруп этине. Ошондо өзгөчө даам берет да. Негизи бир деле сыр колдонуп койсо боло берет, бирок правиласы боюнча ушундай. Гүлназ айым, сизди саткан, сизге мындай бир достук мамилесин көрсөтө албаган бир учур болду беле? Мындай байкашымча дос деле күтпөйт экенсиз. Көрбөйм деле да. Мындай эми. Досум деп чыгарганымбы? Баракчаңыздан көрүп калам да мындай. Чыныгы достук адамдар катат да, ичине чыгып. Ана өзүң жооп бер да. Сиз болсо мындай баракчаңызда досум деп эле чыгара бересиз, бирок мен билем ал сиздин чыныгы досуңуз эмес экен, балким чыгармачылык дос. Досум деп чыгарбайм. Дос деп негизи дос деген сөздү мындай дайыма эле колдоно бербейм да. Себеби менин жашоодогу чыныгы эң жакын досум Москвада Феруза деген айым. Студент кезибизде таанышканбыз. Ошол боюнча достошуп калганбыз. Анан башка деле досторум негизи көп эле. Андан кийин таанышкан достор көп эле. Чыгармачылыкта жалпы эле тегиз эле мамиледем. Мындай өтө ысык болуп кеткен деле, же болбосо мындай урушуп кеткен деле адам жок. Жалпы эле тегиз, мындай ынтымак достук эле мамиледе. Бирок жакын досум чыгармачылыкка тиешеси жок болгондуктан анча билинбейт да салгачы. Жөнөкөй жашоодогу досторум жакыныраак, көбүрөөк. Жөнөкөй жашоодогу чыгармачылыкка тиешеси жок. Дос кандай болуш керек сиздин оюңузча? Сиз ошондой бир курактас да мындай сара эсеп кылганчы? Билесең. Чында дос дегенчи өзү мындай өзү эле бир калып, өзү эле тандалып калат окшойт да. Мисалы кичинекейиңде көп эле дос боло бересиң да. Анан чоңойгондон кийин кегиз мен ондоп коеюн. Жака салбайм. Жака салбайм. Бактылуу болуп калайын деп коет. Секө салып аткандай болуп кетти го. Ай ошо той жакында калдап кетти. Анан өзү эле убакыт деле ситуациялар өзү эле ылгап коет экен да өзүнчө. Мындай ким чыныгы дос, ким мындай для галочки дос дегендейчи. Дос для Инстаграма деп коет. Ошо убакыт эле өзү көрсөтүп коет экен. Сырыңы жакшы бекем катыш керек дос деген ишенип айткандан кийин анан кандай кыйын учур болобу, сүйүнгөн учур болобу дайыма жаныңда болуш керек. Жаныңда болбосо да мындай бөлүшөсүң, от душу бөлүшөсүң да. Ошондой болуш керек. Ошол. Мен ошондой досум Москвада. Ошону интервьюга чакырсаң көп нерсе айтып берет деп коем. Анда Москвага барып келин. Аты Феруза. Бизди күтүңүз. Биз жакында Москвага барабыз. Бат-баттан байланыштырасызбы? Ооба. Ал менен тез-тез сүйлөшүп, бир нерсе кандайдыр бир окуя болсо дароо айтып, кеңешип, ишинтип турабыз. Кээде болуп калат да. Ата-энең айта албаган, же болбосо бир туугандарыңа айта албаган нерселер болуп калат. Бирок кеңешиш керек болуп калат го ошондо. Эми эркек менен мырза айымдын ортосунда достук болобу? Ооба. Ушул менен көп жерде спорт этем да. Эмнеден уламыш ушинтип ойлойсуз? Себеби мен кичинекей кезимден бери эле айымдарга караганда мырзалар менен жакшы дос болом да. Неге? Жалпы эле айымдар менен жалпы эле дос болуу мектеп кезинде деле айымдар чогулган жердеги сөзгө караганда мырзалар чогулган жердеги мындай общение мага жакыныраактай сезилет да. Билбейм мындай машина жөнүндө мындай бир нерселер жөнүндө мындай куртойраактай сезилет эле да. Ар жака барсаң сериал жөнүндө, анан кийин ушундай нерселер жөнүндө сүйлөшөт го. Анан эле чыгышка звонок болгондо эле эшикке чыгар дейм, же балдар менен чалбай, же кыздар менен чалбай ушунтип калат элем. Анан азыр деле жашоомдо деле мындай мырза досторум көбүрөөк. Айым досторума караганда. Жакшы экен. Мындай баш айланган бир себеп калдыңыз беле?
прям жүрөктөн чыкпай, анын телефон чалуусун күтүп. Эмнегедир өтө ошондой деле берилген учурум болуптур. Жок, болгон да эстеңиз жашап, мектеп кезде же мектепке бизге мектеп кезде телефон жок эле да. Жок, болду да, параллель класста окуган. Ошол үчүн мектепке келип, эшиктин астынан өтүп кетсек, болду эле бир сезимдер. Окуучу кезинде анча болгон эмес, кийин чоңойгондо ошол сыяктуу, ошол чыныгы окшойт деп ойлогом. Студент кездеби? Чоңойгондо ошондой бир сезим болгон. Вай депчи. Атын айтпайм. Эми ал үйлөнүп жайланып калды, сүйүм калсын да эми. Ал сүйүнүп, ошондо бир нерсе алсам болмок экен деп калсын да. Ич ачып калсын да. Айтпайсызбы? Жок, айтпай эле. Бирок ошол чыныгы сүйүү болгону деп ойлогом, бирок кийин чоңойгондон кийин эми ага мындай эле күлүп эле эстеп каласың го, ошондой эле болуп калган да. Кандай эле ал сезимдер? Сонун болчу. Ал негизи ошо жаңы студент кезде жаңы телефондор, соткалар жаңыдан чыгып келаткан Кыз өзгөмөн келди. учур болчу. Ошто эле болчу, ошто бир тойдо таанышканбыз. Танцга чыкырды. Ооба, вальске чыкырды. Ал мени чакырбайт го деп ойлогом да. Киргенде эле калдыңызбы, Тойдо баштан аяк ал баланын досу болуп жүрдү, мен кыздын досу болуп жүрдүм да. Баштан аяк эле чогуу эле жүрдүк негизи. Ошентип эле. Эмне күйөө жок дальше? Жок, дальше мындай эме болгон жок да. Дальше мамиле уланган жок. Ортодо башка бирөөлөр бузуп коюшту. Ооба, эми азыр ойлосом сүйдү эле эмес, мындай. Ошол кездеги сүй экен да. Азыркы акыл менен эмес, ошол кездеги акыл мененчи. Азыркы акылыңыз менен сүйө элексизби? Азыр уже мындай өтө сүйбөйм деле го дейм да. Мындай эң негизгиси ошону түшүнүп, гармония болуп, ошондой уже мынтип акыл калчап, эми көп жагдайлар бар да. Мындай совет салып, бул жагынан туура болобу, бул жагынан туура келбей калабы. А бул жагынанчы деп, бул жагынан да ушундай окат кесине чоңойгондон кийинчи. Ой, дагы билиш керек окшойбуз, дагы 1-2 жыл бар го күйөөгө. Бул кетиштеби? Бул турушта дагы 1-2 жыл бар го. Тойго жакында эмес экен. Бул даяр болуп калдыбы эми? Сиз сыр салабызбы? Аны бияка туруп да. Мага кызык болуп атат да, ушул эки сырды эки бөлүк салабызбы? Ооба. Биринчи голландскийди салабыз. Анан экинчисинде нафы пармезан салабыз. Пармезан андан да кооздук таам берет да. Кана? Мынакей достор, буйруса биздин чоподогу этибиз даяр болуп калды. Азыр эң акыркы кадам бул сырларды салабыз. Биринчи голландский сырды салабыз. Канчалык сыр көп болсо, ошончолук сонун даам берет бизге. Буйруса. Мынакей. Андан кийин пармезанды үстүнө салып коебуз. Эми крышкаларын жаппай салабыз. Эми достор 10 минутта күтөбүз, анан тамагыбыз даяр болот. Убакытка карасак, Назира айым буйруса биздики даяр болуп калды окшойт. Алып көрбөлү. Даамсыз көрбөйсүзбү? Курсак ачты. Дамдап көрөлү кандай болду экен. Канаке, келе койгулачы. Бисмиллахиррахманиррахим. Канаке. Биргеликте жасаган эмгек таттуу болот деген мына сиз экөөбүз жасаган тамагыбызда соонун бир көрсөтүп койсоңуз мынакей биздин айымдарыбызга. Келиңиздер чогуу даамсыз көрөлү. Байкаштыралычы эми. Кана эми үйдүн эси болуп салыңыз биринчи. Жок, конок алат биз тарапта. Кечиресиздер. Караңыздарчы, могу сырды тим эле укмуш болуп калыптыр. Ай. Укмуш. Кана. Бисмилла. Кандай экен? Сөз жок.
экен. Чайдан коюп берейин. Фруктовый фирменный чайдан коюп берейин. Кетті соң болып жұмшақ Биз болып. жакта чайды моюпсуна келиңиз. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Тамаңыз аябай дамды болуптур мынакей. Негизи сиз менен барлашып жатып бир жакшы нерсени түшүндүм. Өтө жакшы аял экенсиз. Аял десем мен карып калам, сен аял затын аял деп айтат да, өтө жакшы аял экенсиз. Рахмат. Сиз менен замандаш болгонума абдан кубанычтамын. Ошолордун сиздин рецептиңизди колдонуп, биздин айымдар аябай дамдуу, таттуу тамак жасап, жакындарын сүйүнтөт деген ойдом. Сиз эфирдин алкагында көп жолу апам деп калдыңыз. Анан ушул апаңызга акыркы жолу качан чалдыңыз эле? Апама 2 күн мурун чалам. Телефонуңуз чалыңызда чалып көрбөйлү? Макул. Апама эфирлерден чала бер, апам көнүп калгандай. Чалып көрбөйлү, кандай дейсиз? Макулмун, сөзсүз түрдө. Видеозвонок кыласызбы же жөн эле телефон чалып алып? Өзүңүзгө карап көрүңүз. Боло берет. Мейли, видеозвонок кылсак, видеозвонок кылалы. Ойламай жок, сон макияжыңыз өчүп калат. Апаңызга сезимдериңиз, апаңызды кандай жакшы көрөрүм. Тез эле айтып турам да ошо. Ага, көп деле эметпейби? Эфирден айта беремби? Айтсаңыз деле болот, айтпасаңыз деле болот. Бирок сиз кийип турган форма фарктан таң калса керек апаңыз, мыйынча татына болуп тамак бышырып атасыңбы деп. Апа деген сөз айтсам, айыл болот. Кандайсыз апа? Жакшы. Каяктасыз? Бош белеңиз? Мен да бирөөгө сюрприз кылганы кетип атам. Пранка Билдиңер да, каяктан келди? Пранка. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Каяка? Курманжан кылып атам. Айтпайбы? Ушундай. Кызыңыздын үйүнө конокко келип калдык. Кызыңыз бизге сонун тамак жасап берди. Ушундай кызды жарыктуу үйүнө алып келгениңизге чоң рахмат. Элди кыз кылып бердиңиз. Ушул кызыңыздын жакшылыктарын көрүп, Жакшы сөзүңө рахмат. чайын ичип жүрүңүз. Апа дайыма Окшошту? окшошту дедим. Сыр бербесеңиз апа. Окшоштур да. Окшошту көрсөтүп коебуз да. Бир көрсөтүп Мына коебуз. апа. Мына апа, кара. Апа, молодец, апа. Мына. Убакыт берип койсоң ошентип кооздоп, жок нерседен билсең жасап коет. Ошо эки картошка бир аз эртең бизге ушул чоподо бышкан сонун тамак жасап берди. Ошо. Ден соолукта болуңуз, Ден соолукта болуңуз. Кудай буйрса. Борборго келсеңиз сөзсүз түрдөн сиз менен маек кылам. Салам айткан апа. Ошо алма сабынан алып түшпөйт деген ошо экен. Сиз апаңыз планка сала берип, апаңыз да бирөө планка салайын деп кетип бараттыр, бул жакшы нерсе. Курманжан сиңдим менден кийин. Сиңдиңиз. Жакшы. Анда сизге чоң рахмат. Эмес айым. Кудай буйрса кийинки жолугушубузда бир башыңыз эки баш болуп, анан 3 баш болуп, 4 баш болуп, ушул бир үй бүлөлүү сонун айым катарынан сизди көргүм келет. Чыгармачылык, ийгилик, албан бир биз күтпөгөн бир сюрприздерди ушул жылы даярдаңыз бизге. Дасторконуңуз ушундай жакшылыктарга жайылсын. Анан ушул учурдан пайдаланып, бизди көрүп жаткан жалпы менин катталуучуларыма, телекөрүүчүлөрүмө кылуу тилек айтсаңыз. Чоң рахмат, ушундай өзгөчө форматтагы ушундай берүү үчүн киришкениңерге рахмат биринчиден. Себеби жана отуруп эле интервью бериш оңой, анан жасаганча сүйлөгөнгө биринчиден убакыт дагы көп кетсе, мээнет дагы көп талап кылат. Зерикпей ушуну алып келатканыңарга рахмат силерге. Анан эгерде ушундай ар бирибиз жасап аткан тамактар пайдалуу болуп, көрүүчүлөр дагы жасап, үй бүлөсүн ушундай даамдуу даамдар менен кубанса, биз дагы кубанычта болобуз. Талыкпай эмгектене бергиле. Ар бир айымдын үйүндө ушундай даамдуу даамдар жайыл дасторкон жайылып турсун, ар бир үйдөн кут береке кетпесин, дайыма амандыкта дасторкон үстүндө жолугуп жүргөндө жараткан насип этсин. Ооба, сизге чоң рахмат. Акыркы көрүш бул жолугушуубуз эмес. Жанагы айтылган сөз атылган ок дегендей өзгөн көргөн сөз түрдө чачыраган өзгөндүн бир ашынан жейбиз деп ойлойм. Чоң рахмат сизге. Достор, сиздер менен коштошпойбуз. Болгону эмки эфирге чейин аман эсен болуңуздар. Биз эми шашпай, жабаракат. Сиздер жакшы көрөсүздөр го, олтуруп жегиле дейсиздер го, ошо олтуруп жеп, кичине маектешип, ысык чайдан ичип алып, биз дагы үйдү көздөй жөнөйбүз. Анда көрүшкөнчө, Назира Бердиголова,
ийгилик. Hey.